Эми убагында ГЧП деп түзүлүп атканда аябай сүйүндүк элек. Өткөн чакырылышта мыйзамдарды да колдоп бергенбиз, өткөрүп буюрса иштер болот деп. Эми инициативалар көп, жакшы инициативалар деле болуп атат. Бирок менин коллегаларым берген суроосунда маңыз бар да. Мисалы, азыр Бишкек шаарында жер да жок, сөзүн ачык, билесиздер. Бизнес кылам деп бирөө келсе дагы жер жок. Анын баары строительный компанияларга берилип атат. Арасында кимге берилип атат, баарыбыз деле көрүп билип жатабыз да. Бирок менде мындай суроо да. Региондорду өнүктүрөбүз деп, мисалы, инвестор келет да. Канча миллиондук проект болуш керек? Айтсаңыздар. Эми силер жаш кадрларсыңар, региондорду түшүнүп келе атасыздар деп ойлойм да. Канча миллиондук проект? Же сиз бул мыйзам 100 миллиондон өйдөкү проекттерге гана тиешелүү болобу? Менин коллегаларым суроо берип атат да. Саламатсыздарбы? Нурбек Анарбек, МЖО борбордун директору болом. Андай бизде ограничение жок. Жок, Жок ограничение. Мисалы, айылда, чоң айылбы, кичи айылда, ошол айылдын тургундары, эми азыр бутка тургандар да айылдан чыгып, анан сыртта да иштегендер көп болуп атат. Мен инвестор болом деп, мисалы, ошол өз айылыма садик салып берем, же өз айылыма билим берүү центр салып берем десе. Бирок жер керек десе. Өзүнүн каражатына караштуу келе берсе, өз каражаты менен салып берем десе. өзүнүн каражатына ылайыктуу болуп келсе, ошого ылайыктап Жер тап бересиздер. жер таап беребиз, ооба. Жердин арендасы, кечиресиз. Жердин арендасы менчикке берилбейт, тиги арендага берилеби же менчикке берилеби ошондо? Ал ошо биздин проект болгончо убакыт жазып беребиз ылайыктуу. Ал 5 жылдан баштап 10 жыл, 15 жыл проекттин 49 жылга бересиздерби? 49 жылга чейин. Бирок аны биз санашыбыз керек. Кеминде 5 жыл, 10 жыл, так 20-30 жыл деп берилбейт да бизге. 5 жыл, 10 жыл же 49 жыл деп жазылат да. Канчага бересиздер? Жок. Аны санагандан кийин ал 15 жыл деле болушу мүмкүн, 20 жыл деле болушу мүмкүн. Андай именно 10 жыл же 49 жыл деген ограничение жок. Кантип, эмнеге карата ошентип убактысын көбүрөөк бересиздер? Аны биз ТОну караштырып туруп, ошонун негизинде санайбыз. ТОдо бул прибыльный келишим, киреш алып келеби деп ошо келишимде кантип жазылган? Эң биринчи тиги инвесторубуз өзүнүн акчасын артка буруп ала турган ошону санайбыз. Анан ошонун негизинде санап беребиз. Мен бул суроону эмнеге берип атам? Мисалы, бизге Дастан Далбаевич деле туура суроо берип атат да, бизге көп кайрылышат да. Мен ушул өз кичи мекенимде, мисалы, биз Екатеринбургка барганда, мага ошактагы көп жылдан бери ошол Оштомурда жашап келген, биз кара сулук болобуз дейт. Анан бизнес ачайлык десек, аябай ушунчалык, бул 3 жыл мурда болгон окуя да. Аябай ушунчалык препондор көп экен, ушуну жеңилдетип берсеңиздер, биз да бир жерге барып туруп, жер берилсе, биз ошол жака тапкан акчабызды инвестор кылып бермекпиз деген суроолор көп болуп атат да. Ошол адамдарга сиздерден эмнеге депутаттар суроо берет? Түшүнүктүү критерийлерди жазыш керексиздер да. Эгер социальный объект болобу, же бул деген, мисалы деген чоң салык төлөнө турган, чоң мындай киреш алып келе турган районго, айыл өкмөткө мынча жумуш ордун түзө турган ишкана болсо, анда бул жагында мисалы 49 жылга чейин беребиз деп ошону жазылды беле бир жерде? Мен окуй элекмин да. Мыйзамда 49 жылга чейин деп жазылган, бирок ар кайсы долбоор өзгөчө болот да. Ошону санайбыз, анан эмет беребиз. Жумуш ордундары менен камсыз кылган деген сөз барбы? Мисалы, 10 жумуш орунбу, 20 жумуш орунбу, 100 балага жумуш орун болобу, кандай деп жазылат? Жок, балага эмес эми. андай жок, бирок караштырайлы. Негизи, могу мыйзамда деген, мен ойлойм, силер жөнөкөйлөттүрүп, анан жеңилдеттирип беребиз деп айтып атасыздар, туурабы? Анан 2 этап, 1 этап деген түшүндүрүп бересиздерби? Мурун Азыр тиги 100 миллион сом боюнча, 100 миллион сомго чейин бир этап кылып өткөрөлү деп атабыз. 100 миллиондон көбүрөөк болгондо 2 этап кылып өткөрөлү деп атабыз. Мурун бүт долбоорлор 2 этап менен өтчү да. Анда 100 миллионго чейинки бизнес проекттердин баарын бир этап. Бул заявка берилет силер жака. Ооба, ошону батыраак караштырып бергенге. Ал адамдын документтерин топтошот. Биз өз жардам берип документ топтогонго да жардам беребиз. Анан жерлер боюнча аукцион торгдор болбойт. Жок, аукцион торгдор болот. Ал жергиликтүү бийликтин барып туруп сүйлөшүп туруп, ошолордун аукцион торг эмес жолу алып беребиз. Эгер на местах жергиликтүү бийлик каршы болсочу? Каршылаганга аракет кылабыз. Анда силер сүйлөшүп бересиңер да? Все, рахмат, колдойм. Рахмат.